Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, талас турундары. Мен сиздерге Талас шаарынан сатка чыгып жаткан немецкий проекттен неместер курган ушул тамды, 2 кабаттуу тамды тартып берем. Сатка чыгып жатат. Дарегине көңүл буруп коюңуздар. Тагайбаев көчөсү, мурдагы Москвиченко. Ошол Ленин көчөдөн кийинки эле көчө, мындайча айтканда. Горький көчө менен түшүп келип эле ушу Тагайбаевтан күн чыгышка киргенде эле болжол менен 200 метрден кийин оң тарапта ушул тамды көрө аласыздар. Күн чыгыш жагынан болсо, мына бул жерде мечитти билесиздер. Безимянный менен кирип келип эле ушул Тагайбаевка бурулганда күн батышка. Мына сол жак бетте 5-там. Туугандар, көчөнүн баарын ушундай грунт төшөп жаткан экен, караңыздар. Көчөнүн ушундай тегизелип жаткан кези. Мынакей, бисмилла. Туугандар, мен өткөндө дагы ушу неместер салган немецкий проектте чоң там тартып берген элем. Бүгүн дагы мына ушундай неместер курган немецкий проектте тамды көргөзөм. Чын эле неместер курган тамдардын проектлери кыргыздардыкына караганда өзгөчөрөөк болот экен. Аны эмесе видеодон алыстабай туруңуздар, чогуу көрөлү. Мынакей, өзүңүздөр кирип келгенде эле көрүп атасыздар, навестери, бул жакта банялары, тапчандары, очокканалары. Бул жагында туугандар охранный бөлмө экен. Бул тамга убагында чоң кызматчылар көп келишкен. Охраналар менен атайын охраналар үчүн салынган бөлмө. Бул эшин алдын ушундай тыканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Очокканалары, тапчандары бардыгы ордунда. Огороту мынакей бардык мөмө жемиштер, суу жакшы келет дейт бул жака. Картошка, помидор, мөмө жемиштердин баарын тиккен экен. Жалпысынан бул участок 6 сотик экен. Буну да айтып коелу сиздерге. Подвалга 1-кабатка сырттан да кирсе болот экен, үйдүн ичинен да кирсе болот. Азыр эки тарабынан тең сиздерге тартып көргөзүп берем. Бисмилла деп киребиз анда. Киргенде эле бул жеринде прихожка, раковина. Мындан түз киребиз. Түз киргенде ушундай холл. Болжол менен 6-4 квадраты болжол менен 24-25 квадрат. Күнгөй бет, күн тийип турат. Чоң терезе коюлган экен. Огородтун баары көрүнүп турат экен. Чын эле жакшы кооз көрүнөт экен, караңыздар. Мындан түз киргенде туалет, санузел бул жагында. Туалети өзүнчө бөлмөдө, баары кафелденген. Ал эми ваннасы болсо ал өзүнчө. Мынакей, буну өзгөчөлөп салган экен, огнеупорный кирпич менен. Ичине паровой отопление системасын туташтырып кеткен экен. Кышында да аябай от жакканда, ушу ваннага түшкөндө аябай жылуу турат дейт. Буну дагы өзгөчө бир белгилеп коелу. Кийинки бөлмөлөрдү тартабыз анда эмесе. Коридор экен. Коридордон дагы киребиз. Оң тарабында бир бөлмө. Ушу сиздер көрүп аткан бардык эмеректер, килемдер, бардык нерсе калат деп жатат туугандар. Кийимимди гана алып кетем, калган бардык нерсени калтырам деп атат. Бул жагы зал, түз киргенде. Залдын потолокторунун баары жасалган, короп болуп, софиттер, люстраларды көрүп атасыздар. Дубалы мынакей жакшы обойдон жабыштырылган. Размери болжол менен 4,5-6. Залдан жана дагы бул жака бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ичин баары евро, мына ушул сиздер көргөн спальный гарнитурлар бардыгы калтырылат туугандар. Бул жактан дагы коридордон сол тарапка дагы бир балдардын бөлмөсү. Бул жактагы дубалдардын баары обой. Ал эми 1-кабатка подвалга мынакей үйдүн ичинен дагы астына түшүп кетет. Кухнялардын баары ушу астыңкы кабатта. Мынакей отоплениялардын баарын көрүп атасыздар. От менен дагы, ток менен да жылыйт. Убагында мынакей ушул суу насостор чыга элек кезде неместер ушундай суу сордурма, качать этме ушундай аппараттар менен бул паровой отопленияга, системага сууларды толтурган экен убагында. Туугандар, бул 1-кабатта да ушундай бир чоң бөлмөсү бар экен, малый зал деп да койсо болот. Ал эми кухнясы, бардык ушул кухонный гарнитурлары, уголоктору баары калтырылат. Жайында
аябай салкын деп атат, кышында жылуу дейт. Кухнядан дагы түз кирген кезде бул жагында кладовкалар. Туугандар, анда эмесе мен баарын эле тартып бердим. Баасын айтайын сиздерге. Баасын $60,000 сурап жатат. Эгер кимге ушул үй жаккан болсо, төмөндөгү номерге чаласыздар. Мынакей биринчи кабаттан сыртка дагы бул жактан чыгып кетет. Чын эле үй жакшы экен туугандар. Ким алса дагы буйрусун. Видеого лайк басып коюңуздар.